Олимпиада ойындарының қолы байге ээси Мерим Жуманазарова тууралуу кызыктуу фактылар. Балбан кыз 1999 жылдын 9 ноябрында Таластагы Бакай Ата районунун 1-май айылында туулган. Үй-бүлөсү менен спортко жакын. Мерим спортту сүйгөн үй-бүлөнүн кызы. Атасы Кыргызстандын эмгек сиңирген башкыртуучусу. Андан тышкары 2 сиңдиси жана агасы спорт менен алектенет. Мерим спортко алгач 12 жашында кадам таштап, атасы Рахмадил Жуманазаровдун колунда машыкчу. Билими. Атасы Рахмадил Жуманазаровдун айтымында, атайын спорттук мектепте окуй электеле, айылда машыгып жүрүп 2014 жылы Бангкок шаарында өткөн Азия чемпионатына барган. Ал жактан коло медаль менен кайткан. Кийин Кыргызстан эл аралык университетинин колледжинде окуган. Андан соң Кыргыз мамлекеттик дине тарбия жана спорт академиясына тапшырып, окуусун быйыл аяктады. Мерим чоң үй-бүлөдө чоңойгон, 13 бир туугандын ортончусу. Классташы дагы Олимпиадага катышкан. Классташы Айпери Медет кызы дагы бул ирет Олимпиада оюндарына катышып, 5-орунду ээледи. Бирге окуган классташтар бүгүн чогуу машыгып жүрүшөт. Улукбек Жолошбековдун балдызы. Мерим эркин күрөш боюнча Азиянын чемпиону. Улукбек Жолошбековдун балдызы. Ушул жылдын январ айында ал спортчу Жуманазарованын бир тууган эжеси Мунарага баш кошкон. Эл аралык мелдештерге 15 жашынан бери катышат. Спортчу кыз эл аралык ири мелдештерге 2014 жылдан бери катышып келет. Алгачкы ирет Таиландда өткөн өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионатында катышып, коло медаль утуп алган. Жуманазарованын байгелери 2014 жылы Таиландда өткөн өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионатында коло медаль, 2016 жылы өспүрүмдөр арасындагы дүйнө чемпионатында коло медаль, 2017 жылы жаштар арасындагы Азия чемпионатында алтын медаль, жаштар арасында дүйнө чемпионатында коло медаль, 2018 жылы жаштар арасындагы Азия чемпионатынын жеңүүчүсү, 2019 жылы Гран-при де Франс эл аралык турниринде алтын, жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында коло байгени уткан. 2020 жылы дүйнө кубогунда алтын медаль тагынса, 2021 жылы күрөш боюнча Азиянын чемпиону аталган.